Elhamdülillah Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Taalam jardam менен бүгүн кабырдагы 3 суроонун 3-чү негизине өтөбүз. 3-чү негизде автору пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүүдө анын атын, ата тегин жана кайсыл жерде туулуп өскөнүн эскерет. Жана бир нече пайгамбар алейхиссалату вассаламга тиешелүү маселелер. 3-чү негиз пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам таанып билүү. Бул Мухаммад алейхиссалату вассалам Абдулланын баласы. Абдулла болсо Абдул Мутталибтин баласы. Ал эми Абдул Мутталиб болсо Хашимдин баласы. Ал эми Хашим деген бул Курайш уруусунан болгон. Ал эми Курайш болсо бул арабтардан, ал эми арабтар болсо Исмаилдин урпактарынан. Ал эми Исмаил болсо Ибрахим алейхиссалату вассаламдын баласы болгон. Алейхи ва аля набийина афдалу салату вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салам салаваттар болсун. Мына ушинтип автор эскерип, Шейх Солих Фаузан хафизахуллах буга түшүндүрмө берип, мындай дейт. Автор буга чейин ушул 3 негизди эскерип, биринчи Аллах Таалам таануу, экинчи ислам динди далил менен билүү, мына үчүнчүсүндө пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү. Ал эми 2 негизди өттүк. Эми ушу 3-чү негизде Аллахтын элчиси пайгамбар алейхиссалату вассалам Мухаммад биздин пайгамбарыбыз экенин биз моюнубузга алып, иман келтирип, элчи дегенден кийин мына ушул пайгамбарды биз билдик. Аллах менен биздин ортобуздагы ортомчу экен. Ортомчу десе эмнеде? Ибадатта ортомчу жок, сыйынууда ортомчу жок. Бул ортомчу дегенде адамдарга Аллах Тааламдын буйругун, рисаласын, катын, Куранды чечмелеп түшүндүрүп берүүчү адам экен. Аллах Тааламдын баянын, Аллах Тааламдын кабарын бизге жеткирүүчү адамды кантип мусулман адам билбей коет? Кантип анын сыйрасын, өмүр баянын таржымалын үйрөнбөй коет? Канчалык адам пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүр баянын, өмүр таржымалын, сыйрасын билген сайын ошончолук пайгамбар алейхиссалату вассаламды жакындан жакшы тааныйт. Ал эми жакшы жакындан тааныган адам, билген адам сүннөтүн биле баштайт. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ар бир жашоодогу сыйрасы бизге өрнөк, сабак, үлгү, айбара. Кантип пайгамбар алейхиссалату вассалам деп эрчисиң эгерде аны сен таанып алсаң. Ошон үчүн мусулман адамга ылайык болбойт, билбей коюштукка, үйрөнбөй коюштукка. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аттарын, анын туулуп өскөн жерин, ал чоңойгон жерди, кайсыл жерде жашады, кайсыл жерден көчүп, кайсыл жака барды, өмүрүнүн жарымын же жарымынан көбүн кайсы жакта өткөрдү. Ошолордун бардыгын билиш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хижра кылганда кандай кылды? Пайгамбарчылыкка чейин эмне кылчу эле? Пайгамбарчылык кайсы жашында келди? Хижрага көчүшкө эмне себеп болду? Канча жылын Меккеде өткөрдү, канча жылын Мединада өткөрдү? Вахий деген качан башталды пайгамбар алейхиссалату вассаламга? Качан пайгамбар болду? Мына ушул пайгамбар болгондо кабар жеткенде Аллахтын элчисине даватын эмнеден баштады? Кантип баштады? Жана ошо дават кылууда, жеткирүүдө эмнелерге пайгамбар алейхиссалату вассалам оолу көңүл буруп, маани берди? Жана ошол даватында кандай кыйынчылыктарды көрдү? Ал кыйынчылыктарды көргөндө кандай жол менен карама каршылык турду? Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ата тегин, аттарын, кайсы урууда, кайсы улут бүттүгүн эне жибине чейин мусулман адам үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламды үйрөнүү менен канча деген аяттарга, канча деген хадистерге сыйрасын үйрөнүү менен ошонун тиешеси бар жерлерде окуйт. Аларды билген сайын ошол аятты жакшы түшүнүүгө ачылат. Ошол эле хадистерди түшүнүүгө адамга жол ачылат. Мына пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыйрасын окуп атканда, өмүр баянын окуп атканда адам чакырыктарын билет, даватын билет, буйруктарды кандай мамиле кылды, тыюулар кандай мамиле кылды, тыюуларды кантип жеткирди, буйрукту кантип жеткирди. Себеби биз мусулман болгондон пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчүүгө, аны өрнөк үлгү тутууга буйрулганбыз. Буйрулгандан кийин кантип аны биз үйрөнбөйбүз? Андан кийин автор эскерди да китебинде. Мухаммад алейхиссалату вассалам Абдулланын баласы, Абдулла Абдул Мутталибтин баласы, ал эми Абдул Мутталиб Хашим болсо Курайштан деп. Бул аттары. Өзүнүн аты Мухаммад алейхиссалату вассалам жана башка дагы белгилүү аттар болгон. Бирок Мухаммад алейхиссалату вассалам деген ат менен Куранда бир нече аяттар келген. Фатх сүрөсү 29-аят Мухаммадун Расулуллах. Мухаммад Аллах Тааланын элчиси деген. Ошондой Али Имран сүрөсү 144-аят
Ома Мухаммадун илля расулун код халат мин каблихи русул. Мухаммад бул Алла Тааланын элчиси гана. Ага чейинки пайгамбарлардын бардыгы кеткен, бул акыркы пайгамбар. Деп бул жерде дагы Мухаммад тек гана бул элчи, ага чейинки пайгамбарлардын баары кетти, бул акыркы пайгамбар деп. Ахзаб сүрөсү 40-аят. Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджаликум. Мухаммад бул силердин ата тегиңердеги бир жөн эле бир киши эмес бул. Бул Аллах Тааланын элчиси деп Алла Таалам үчүн тастыктаган аты менен эскерген аяттар бар. Дагы акыркы аят Мухаммад сүрөсүндө дагы 2-аятта «Валладина аману ва амилус солихати ва аману бима нуззила аля Мухаммадин ва хувал хакку мин раббихим». Аллахка иман келтиргендер, сойлук жакшы амалдарды жасагандар жана Мухаммадка түшкөн акыйкатка, Роббисинен түшкөн акыйкатка иман келтиргендер деп, ошо Мухаммад деген ат менен Куранда ушундай 5-6 аятта эскерилген. Жана ошондой эле Соф сүрөсүндө 6-аятта Ахмад деп эскерген. Иса пайгамбардын тили менен. Бани Исраилга Мариямдын баласы Иса алейхиссалам айтат: "Мен силерге Аллахтын элчиси болом, акыйкат болуп та келдим силерге." Жана ошондой эле менден кийин Ахмад деген элчи келет, пайгамбар келет деп эскерип кеткен. Ошондо биз Мухаммад, Ахмад деген атын билдик. Маанисинин бардыгы мактоого арзый турган деген сөз да. Мактоого татыктуу, чырайлуу, аты макталган деген, жакшы сыпаттарды камтыган деген маани билдирет да. Мухаммад, Ахмад. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассаламдагы аттары бар, Набиур Рахма деген. Набиур Рахма бул райымдуу пайгамбар, мээримдүү пайгамбар деген сөз. Жана ошондой эле дагы бир аты бар, Набиул Малхама деп коет. Бул Алла Тааланын жолунда газатчып, жанантип бой көтөргөн, текебирлик кылган, көкбеттик кылган, экизүздүүлүк кылган, Алла Тааланын жолунан тоскон топторду жарып пайгамбар алейхиссалату вассалам ошолорду ачкан да. Жана ошондой эле дагы бир аттары Хашир деген. Хашир дегени ушу кыямат кайымда адамдар эсеп кысапка турганда пайгамбар алейхиссалату вассаламдан кийин артында тирилишет. Жана ошондой эле Акиб деген дагы аты бар. Акиб деген сөзү Мухаммад алейхиссалату вассаламдан кийин пайгамбар болбойт деген сөз. Болду. Пайгамбарлардын чынжыры, пайгамбарлардын арканы, санжырасы Мухаммад алейхиссалату вассалам менен бүттү деген. Мындан ары пайгамбар келбейт. Мындан ары эмне келет? Кыямат кайым гана келет. Ушуну Акиб деп коет. Ошондо биз билдик Мухаммад, Ахмад, Хашир, Акиб, Набиур Рахма, Набиул Малхама. 6 атты билдик. Аттардын көп болушу бул макта турган нерсе да. Ошол нерсеге татыктуу ушундай сыпаттары бар. Деп ушундайлар суннада ушу аттар менен пайгамбар алейхиссалату вассалам белгилүү. Ал эми ата теги тарабынан Мухаммад алейхиссалату вассалам, атасынын аты Абдулла, Абдулланын атасы Абдул-Мутталиб, Абдул-Мутталибдин атасы Хашим, Хашимдин баласы Абдул-Мутталиб болуп атат. Ал эми Хашим болсо Абдуманафтын баласы, Абдуманаф болсо ал Кусой, Кусойдун атасы болсо Килаб болгон. Ушинтип бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аталары, чоң аталары, ата тегилеринин аттары. Курайш уруусунан болгон. Курайш деген арабтарда эң шарапаттуу уруу болгон. Ал эми Курайш уруусунун санжырасын казып артына кетип барса, кайсы жерге барып жолугат? Исмаил алейхиссаламга жолугат. Исмаил алейхиссаламды караса, анын атасы Ибрахим алейхиссалам. Мындай чыкканда Мухаммад алейхиссалату вассалам Ибрахимдин эле небере, чөйрө деп коюп, эмне деп коет? Урпактарынан болуп калат. Жанагы Юсуп пайгамбар, Якуб пайгамбар, канча деген пайгамбарлар ушул Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы деп да эскерет. Исмаилден арабтар таркаган. Исхактан кийинки дагы пайгамбарлар таркаган. Ушул Мухаммад алейхиссалату вассалам түйүн касып карап келсе, Исмаил пайгамбардан таркаган да. Арабтар Исмаил пайгамбарлардан таркаган түйү. Эми кимде ким окуйм десе, бул боюнча китептер бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам санжырасы, ошо урууларын, арабтарын, өмүр таржымалын окуйм десе, кененирээк токтош керек. Ушуну кенен окуңуздар, жакшылап таанышыңыздар. Канчалык пайгамбар алейхиссалату вассалам боюнча окусаңыздар, ошончолук адамдын сүйүүсү күчөйт. Сүйүүсү күчөгөн адамдын ээрчүүсү күчөйт пайгамбар алейхиссалату вассаламды. Кыргызда жакшы айтат го, тааныбас сыйлабас деп. Адам тааныбаса, үйрөнбөсө, окубаса, сыйрасын билбесе, кантип анан ээрчит пайгамбар алейхиссалам. Кантип үлгү тутат. Ошон үчүн жакшы үйрөнүш керек. Анан белгилүү бул чоң атасы Абдул-Мутталиб дейт го, бул чыныгы аты туугандар Шайба да. Бирок ушул арабтарда кээде бир жанат лакапка илинип калса, ошо менен калып калган.
Бул Мадинадан келатканда атасынын бир тууганы Мутталип да. Анан экөө Мадинада тайкелер болгон. Пайгамбар алейхиссалам тайкелери Мадинада болгон. Анан сапардан чарчайт адам, чарчайт, беттери күйөт, ар кандай. Ошон жетелеп келатса, атасынын бир тууган абакеси. Анан ойлоп калганда, бул Абдул-Мутталип, Мутталиптин кулу турбайбы деп ойлогон адамдар. Бул болсо кул эмес, ал абакеси да чогуу сапарда. Бирок кебетеси ушундай жүдө көргөндөн аны кул катары көрүп, анан ушул ат менен таанып калган. Не деп? Мутталиптин кулу деп. Пайгамбар алейхиссаламдын чоң атасы ошентип Абдул-Мутталип келип укканда Мутталиптин кулу деп котолуп калат. Ал кезде кулдар көп болгон, ушинтип бойлуу анан ушул ат менен таанып калган. Болбосо бул чоң атасынын аты ким болгон? Шайба болгон. Бирок арабтарда Шайба деген ат менен таанылган эмес да. Абдул-Мутталип деп калып калган. Мына ушулардын баардыгы Хашимдин балдары да. Хашимдин балдары. Арасынан чоң аталар менен караса Усман радиаллаху анху менен бирип калат. Абу Бакр менен биригет пайгамбар алейхиссалам. Чоң аталарын, анын чоң атасын карап кетип жүрсө 21 атка чейин, 21 атасына чейин бүт сакталган санжирасы бар. Кыскасы бул жакты урусун, ата тегин адам бир окуп үйрөнүп алса болот. Андан ары пайгамбар алейхиссалам фил жылында төрүлгөн. Фил жыл деп коет ал кезде. Фил жылы деген ушул арабтарда болгон бир окуя болсо, ошол жылы төрүлгөн адамдарды бизде жаз келгенде, анан күз келгенде, анан кыш келгенде деп убагында ушинтип бизде деле айтылган. Мына ошол сыяктуу бир окуяларда төрүлгөн адамдарды могу жылы болгон, могу жылы суук жылы болгондо төрүлгөн деп ошо дата менен калып калчу. Пайгамбар алейхиссалам ушу таанымалы фил жылы төрүлгөн деген. Эмнеге себеби ушул жылы фил жылы деп аталып калган себеби жанагы Йеменде кутурган Абраха деген падыша Меккени басып кирип, Каабаны кулатабыз деп кирип келген. Мына ошол жылы чоң окуя болгон, билесиздер. Анан ал жерге жеткенде Меккеге кире албай, төйлөрү жана пилдери алдыга жылбай башка жакка жылып, ошондой аламат белгилер болуп атса дагы көгөрүп, Каабаны бузабыз, талкалайбыз деп Меккенин эшигине чейин келип калышкан. Меккенин ээлери, ошол жерде жашаган адамдар баары коркушуп, эмне кылган? Толорго чыгып кеткен. Меккени мындай чыкканда шаардан чыгып кетишкен да, бошотуп. Ушундай чоң аскер менен келген булар. Анан Алла Таалам аян берип, жанагы асмандан чымчыктар ар бирөө оттон болгон таш менен Абрахамдын аскерине таштап, бүттүгүн жер менен жексен кылган. Ушундай таш түшкөндө дейт, от кандай күйүп капкара күл болуп калат го, ошондой күл болуп өлүшкөн да. Мына ошол жылы таанымал болгон фил жылы деп аталган. Ошол жылында пайгамбар алейхиссалам кайсыл ай белгисиз ушул фил жылында жарык дүйнөгө кирип келген. Ошол жылдагы Меккени талкалайбыз деп келген абалды Аллах Таалам Куранда Фил сүрөсүндө эскерет. Алам тара кайфа фаала роббука би асхабил фил. Сен көрбөдүңбү ошо фил ээлери менен келген адамдарды Алла Таалам эмне кылгандыгын дейт. Алам яжал кайдахум фи тадлил. Алардын айлакерлигин, ушундай жаман ойлугун кандай кылып Алла Таалам өздөрүнө каршыт койду. Варсали алейхим тойрон абабил. Аларга Алла Таалам чымчыктарды жөнөтүп, тармихим би хажарати мин сиджил. Ошо оттон болгон таштар менен аларга ыргытылып, фажаалахум каасфин маъкул. Мындай айтканда, ит куштарга желе турган болуп, ушундай абалда Алла Таалам аларды таштап койду. Ушундай азапка душар кылып койду, көрбөдүңбү деп кыска сүрөлөрдө дагы фил жылындагы Абрахамдын аскерин эскерет. Алла Таалам өз үйүн сактаган. Ушундай зөөкүр падышанын душмандыгынан. Мына ушул жылы пайгамбар алейхиссалам жарык дүйнөгө келген. Сыйраларда көп келет. Пайгамбар алейхиссалам бул дүйнөгө келгенде ачык айкын бир аламаттар, мужизалар да болгон. Пайгамбар алейхиссалам төлөгөндө бир нур чыккан. Ал нур Шамдагы падышалардын сарайларына чейин жеткен. Керек болсо ошол кездеги эң таанымал болгон Кисро, Рум, Иран тараптагы айга, күнгө, отко сыйынган ушундай буттар көп болгон. Ошолордун буттары кулаган. Ушундай белгилер берген да. Парастар деп коебу. Мына ошолордун айкелдери кулап, пайгамбар алейхиссалам төрүлгөн жылы ошондой аламаттар болгон. Пайгамбар алейхиссалам Меккеде төрүлгөн, белгилүү. Андан ары автор эскерет. Пайгамбар алейхиссалам 63 жыл жашаган. 40 жылын пайгамбар болгонго чейин жашаган. Ал эми калган 23 жылын пайгамбарчылыкта жана элчиликте өткөргөн деп. Икра деп сүрө түшүп, мына ушул менен пайгамбар алейхиссалам 40 жашында вахий түшүп,
пайгамбар болгон. Буга түшүндүрмө берип, ошол Меккеде төлөгөндө энесинин курсагында болгондо эле атасы өтүп кеткен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жетим төлөгөн. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам төрөлүп жарык киргенде 6 жашка жетпей эле апасы кайтыш болуп кеткен. Андан кийин кимдин колунда калды? Чоң атасынын колунда, Абдул-Мутталиб. Анан Абдул-Мутталиб өлүп кетти, ал өлүп кеткенден кийин Абу Толиб атасынын абакеси деп коебуз бизде. Абу Толибдин колуна чоң атасы тапшырып кеткен. Мына ошентип 40 жашына чейин пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеде эң урматтуу, эң сулуу, эң аманатчыл, Меккенин адамдары сыймыктанган адам болгон. Аманат, чынчылдыгы, берешендиги. Пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар болгонго чейин дагы эч убакыт арак ичкен эмес. Меккеде адамдар арак ичпеген эркекти табыш кыйын болгон. Меккеде ошол жана буттарга сыйынбаган адамды табыш кыйын болгон. Буттарга да сыйынган эмес, аракты ичкен эмес, зына да кылган эмес, жахилиянын иштерин жасаган эмес. Ошол ислам келгенче Меккеде түрлүү кылык жоруктар болгон. Мына ошол кылык жоруктардан пайгамбар алейхиссалату вассалам 40 жашына чейин эле оолак болгон. Ошол Меккедеги жана ызычууларды качып пайгамбар алейхиссалату вассалам жалгыздап Хиро үңкүрүнө барып алып, пайгамбар алейхиссалату вассалам Ибрахимдин жолу менен жалгыз Аллахка сыйынып ошол жерде ибадат кылгандары эскелет. Мына ошондо 40 жашка келгенде Аллах таалам кабар түшүргөн Жибрил периште менен. Жибрил периште келип, "Икра" деп биз окуп атабыз, "Икра бисми раббикаллази халак" аятты түшүргөн, окугун деп. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам окуп албайм деди, билесиздер, белгилүү окуя. Анан дагы талап кылды Жибрил периште. Окуп албайм деди, экинчисинде да. Анан окуп берет. Жибрил периште "Икра бисми раббикаллази халак халакал инсана мин алак" жараткан Роббиңдин аты менен оку. Чындыгында Алла таалам инсанды кандан жаратты деп. Мына ушул кезде пайгамбар болду. Элчи эмес, пайгамбар болду. Бул коркунучтуу болду да. Жок, үңкүрдө жанантип периште келип атса, талап кылып атса, пайгамбар алейхиссалату вассалам коркуп үйүнө кайтып барган. Денелери калчылдап. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Хадижа энебиз тосуп алган үйүндө. Аны мындай чыккан соротуп пайгамбар алейхиссалату вассалам жакшы сөздөрүн айтып, "Сен коркпогун, тынчтанбагын, Алла таалам сени эч убакта коргулбайт" деп Хадижа энебиз нетип атат, ушу сөздөр менен кайрылганы белгилүү тарыхта. Аллах таалам сени шерменде кылбайт, коргулбайт. Себеби сен деген канча адамдарга жардам бересиң. Туугандарың менен жакшы мамиле эдесиң, коногуңду сыйлайсың, кыйынчылык абалда жүргөн адамдарга жардам бересиң. Мындай адамды Алла таалам эч убакта коргулбайт деп пайгамбар алейхиссалату вассаламды жакшы сөздөрүн айтып, пайгамбар алейхиссалам жана муундар денели калчылдагандай журуккан менен жабып туруп, анан өзүнүн абакесине барган. Варака ибн Науфал деген. Ал киши улгайып калган бир куракка келген. Акыбалды айтып берет Хадижа энебиз. Анан алар айткан намус келиптир буга деген да. Намус деген эмне десе, бул Иса пайгамбарга келген, Мусага келген. Бул ушундай периште бүт пайгамбарларга элчи катары келип жүргөн. Буга да келиптир Мухаммад алейхиссалату вассаламга деп кабар берген. Анан белгилүү бир сөзү бар, билесиздер, аттиңай, эгерде мен жаш болгонумда Мухаммад алейхиссалату вассаламды ордунда жашап калганда мен пайгамбарга колуна кол, бутуна бут болуп бул жардам бермекмин деп, эми ал улгайып калгандыктан бир аз күндөн кийин өтүп кеткен. Бул эми баягы үзүндүлөр сыйрадан кенен окушуңуздарды чакыр, канча окуяларынан айбарат сабак алына турган жерлери бар. Бул жерде эми автор антип сыйраны кайталабайт да, ошо окууга, таанышууга, үйрөнүүгө чакырат. Анан ар бир жерлерин үзүндү кылып эскерип кетет. Пайгамбарга чейинки абал, пайгамбардан кийин абал, аят, вахий түшкөн абал, даваттын баштапкы Меккедеги 13 жыл абал, андан кийин Мединадагы 10 жылдык абал, намаз качан парз болгон, пайгамбар алейхиссалату вассалам дават кылган эмнелерди басым кылган, мына ошондой кылып сыйраларын эскерип кетет. Андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин эле Муддассир сүрөсүндөгү 1-ден 7 аятка чейин вахий түшөт пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеден. Эмне деп түшөт? Ширктен кайтарууга, жалгыз Аллах таалам өзүнө чакырууга. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды оронуп жатканда мына ушул аят түшкөн. Я юхал муддассир, эй оронуп жаткан, ойгоңун. Кум фаңдыр, тургун деген. Тургун, эскерткин деп. Вораббака факаббир, Роббиңди мактап даңктагын. Ва сиябака фатаххир, кийимиңди тазалагын деп. Вар руджза фахжур,
Уар руджа фахжур деген могу буттардын бардыгын жок кылгын, оолак кылгын деп пайгамбар алейхиссалату вассаламга ушу аяттар түшөт. Бул жолуңда сабыр кылгын, Роббиңе фасбир деп. Мына ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам вахий түшүп, даватын баштоого, жакшылыкка чакырууга, жамандыктан кайтарууга, таухидтен баштоого, ширктен кайтарууга комуна пайгамбар алейхиссалату вассаламга жүктөлдү. Муддасир деген мааниси себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам коруп келгенде Хадижа энебизден сурады да, мени үстүмө жылуу жапчы жаап кой деди. Үстүмө жап деди. Ошо журкандарды деп денеси калчылдап, чыйрыгып, ушундай абалда болду да. Анан ошондо ушул аят түштү. Оронуп алган тургун деген ушул. Аллах Тааланы улуктагын, амалдарыңды, иштериңди бүт, кийимдериңди жаман нерселерден тазалагын, жакшылык жолго чакыргын, буттардын бардыгын Меккеден тазалагын, жалгыз Аллахты даңазалап чакыргын деген. Ушул канча жашында болот? 40 жашында болот окуя. Мына ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеде канча жыл дават кылды? 13 жыл дават кылды. Ушул 13 жыл аралыгында суроо аракты таштагыла дедиби? Же кредит таштагыла дедиби? Же ушак айтпагыла дедиби? Же эмнеден баштады? Музыка укпагыла дедиби? Кандай нерседен? Мына ошол жерде таухидтен баштады. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынууну жана буттарды Аллахка шерик кошуп сыйына турган заттарды таштагыла. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылгыла деген нерсени чакырды. Орозого чакырган жок, умра кыл, ажылыкка деп чакырган жок, зекет бергиле деп чакырган жок пайгамбар алейхиссалату вассалам даваттын башында. Эң негизги басым кылган нерсе пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ибадатыңарды тазалагыла деди. Жалгыз силерди жараткан Аллахтын өзүнө гана ибадатты арнагыла деди. Качан Мирачка барып келгенден кийин ошол жактан анан барып намаз парз болгонду. Ошон үчүн бул жерден бизге алына турган сабак туугандар, адамга дават кылууда, чакырууда. Бир адамды көрөсүз, аракка башы малынып алган, же арак сатат. Эч кандай ал намазынды окуй элек, Кудайды тааный элек, анан келип эле арагыңды ташта десең качып кетет ал сенен. Бир адам ушу арам окат менен иш кылат. Ага Алла Таалам таанытпай келип туруп эле могу окатың арам, ушуну ташта десе. Мына ошо даваттындагы мартабалар, маратип деп коет. Адамдын акыбалын түшүнүүгө, чын эле ал жалгыз Аллах Тааламды тааныйбы? Ал атеист болсо, мисалы, Кудайга ишенбеген адам болсо, кантип ага намазды айтасыз? Кантип ага орозону айтасыз? Кантип ага умраны айтасың? Умрага бар же зекетиң бер. Жалпы Кудайга ишенбей аткан адам болсо. Пайгамбар алейхиссалату вассалам 13 жыл Меккеде дават кылганда, дават кылуунун мартабаларын, даражаларын, акыбалын адам таанышат. Жалгыз Аллах Таалам өзүнө чакырууда, ибадатында тунуктук, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат арнагыла дегенде, Меккенин ээлери менен, мушриктер менен пайгамбар алейхиссалату вассалам ортосунда эмне башталды? Келишпестиктер. Ошондой ызычуулар баштады. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга зыяндын түрлөрүн жеткире баштады. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчиген адамдарга дагы бойкотторду жарыялап, кыздарын албайбыз, үйлөнбөйбүз, булар катташпайбыз, блокадага жанагындай бойкот кылабыз, эч нерсе албайбыз, сатпайбыз, булар ушуну көргөзөбүз деп мушриктердин пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчигендерди өлтүргөндөрүн өлтүрүп, Меккеден куугандарын кууп, камагандарын камап, ишилип адам тааныбас кылып, ушундай азаптарды, кыйынчылыктарды жаратты. Мына ошондон кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам Мирачка чыгып келди. Андан кийин ушул 5 маал намаз парз болгондугу кабарланды. Анда ошо Мирачтан келгенден кийин бир 3 жыл намаз окуп, 3 жыл болгондон кийин Меккенин адамдары пайгамбар алейхиссалату вассаламды уже өлтүрүүгө камданганда, өлтүрө турган болгон. Ошо 13 жыл болду деп дават кылып баштаган. 13 жыл аралыгында пайгамбар алейхиссалату вассалам сабыр кылып Меккеде болгон. Мына качан пайгамбар алейхиссалату вассаламга көзүн тазалайбыз деген кам көргөндө Аллах Тааламдан вахий түшүп, анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга хижра кылып бул жерди таштап көчүп кетүүгө буйрук келген. Анан ошентип Мединага көчтү. Анан Мединада 10 жыл ал жактан даватын улантып, ошол жактан көз жумду да. Жалпысынан 23 жыл пайгамбарчылык элчилигин аткарды. Анын 10 жылын Мединада, 13 жылын Меккеде. Ушу 23 жыл бою жалгыз Аллах Тааламдын өзүнүн сыйынууга, таухидке чакырууга, ширктен кайтарууда өмүрүн өткөрдү. Анан 63 жашында Аллахтын элчиси дүйнөдөн кайтты. Мына ушу 23 жыл аралыгында эмне деген берекени Алла Таалам түшүрдү. Эмне деген илимдерди калтырып кетти пайгамбар алейхиссалату вассалам. Таң калыштуу, субхан, ушул 23 жылда ушунча мурас илимди, ушунча берекени. Сөздүн ачыгы бери Алла Тааламдын бир аяттары берекелер жатат дейт.
пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дааватында, чакырыгында, Аллах түшүргөн вахийде бүт ушу Алла тааланын жардамы менен өзү колдоп пайгамбар алейхиссалату вассалам жардам берип, дааватын батыш менен чыгышка чейин жеткирди. Мына керек болсо айтты го, менин дааватым не деди? Күн каяка чейин жеткен болсо ушул жака чейин жетет деген. Ар бир үйгө жетет деген. Бардыгына жетти пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дааваты. Анан бул жерде автордун Аллах таалам ширктен кайтарсын, жалгыз Аллахтын өзүнө чакырсын деп жөнөттү. Ан-низара деген ширктен кайтаруу, эскертүү. Жалгыз Аллах тааламдын өзүнө гана сыйынууга чакыруу. Бул жерден эскертүү. Ар бир дават кылам, жакшылыкка чакырам, туган намаз окуп калса экен, мындай жаман ширктен, капырчылыктан оолак болсо экен деген ар бир өзүнүн эң себеби бар. Мына ушул дават кылууда, жакшылыкка чакырууда ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам жолун жолдош керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам алгачкы 13 жылында эмнеге көп көңүл бурду? Ушул ширкти кайтаруудан, жалгыз Аллах тааламды таанытууга, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат арноого, мына ушул нерсеге басым кылган. Ушул үлгү, ушундай жол менен дават кылыш керек деген сөз да. Кандай пайгамбар алейхиссалату вассалам ширктен кайтарды, жалгыз Аллахтын өзүнө чакырды. Мына ушул негиз. Анан барып ширктен кайтарылып, жалгыз Аллах тааламды таанып, сыйынгандан анан жанагы арам болгон иштер буларды адам өзү эле тыйлат. Аллах тааламды тааныдым, ал эмнени жакшы көрөт дейт адам. Жакшы көргөн иштерин аткарайын. Эмнени жаман көрөт, эмнеден тыйды? Мына ошолордон тыйлайын деп адамдын жүрөгүнө ыйман, Аллах болгон сүйүү, Аллахтан болгон коркуу орногондо адам өзү эле тыйлат. Бирок тилекке каршы кээ бир адамдар дават кылып да адамды зынадан, арактан, уурулчулуктан, башка нерселерди айтып берет. Ал адамды карасаң жүрөгүндө али таухид орногон эмес. Аллах тааламды тааныган эмес. Аллах болгон сүйүүсү жүрөгүндө да орногон эмес. Ошол үчүн ал адамдардын даваты жардам бербейт тигил адамдын мүнөзүн оңдоого. Уурулугун таштоого дагы, арагын таштоого жана бузук иштерин таштоого. Ким үчүн таштайт? Эмне үчүн таштайт? Таштаса эмне болот экен? Ал адамдын напсисине жагып атса кантип таштайт ал? Бирок кээ бир учурда адам ууручулугун да таштаса, арагын да таштаса деп коңсун. Жаман нерселердин баарын таштады, бирок таухидинде кемчилик бар. Жалгыз Аллахка болгон сыйынуусунда кемчилик бар. Мындайча айтканда шерик кошуп сыйынат. Ошо ууручулук таштаганы, арак таштаганы, зынан таштаганы, жаман иш таштаганы ал адамга жардам береби? Жардам бербейт. Эң чоң болгон акы Аллах тааламдын акысын таштап салды. Ал эми адам ибадаты тунук, Аллах тааламды тааныган, ширк келтирбеген, ибадатында ыйхластуу болуп жашаса, анан адамды касиетти анча мынча күнөөлөр боло турган болсо, ал адамдын күнөөсү кечириле турганы белгилүү. Дават кылууда, жакшылыкка чакырууда эң негиз нерсе жалгыз Аллах тааламдын өзүнө сыйынуу. Ушул негиз нерсе. Бул нерседен адам түшүнбөсө, калган канча иштерди жасаса деле пайда бербей калат. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам 13 жылын Меккеде ушул нерсеге көңүл бурган. Адамдарды чакырууда, адамдарга үйрөтүүдө, жеткирүүдө, ширк эмне, таухид эмне. Меккенин мушриктерин пайгамбар алейхиссалату вассалам дават кылууда ушул буттарыңар таштагыла, могу сыйынып аткан жолуңар туура эмес, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла дегенде, мына алар катып турду да. Ширкти таштабайбыз биз, ортомчулукту таштабайбыз биз деп. Ар бир чакырган адам мына ушул ширктин кандай коркунучтуу экенин, бул ибадатка аралашып кете турган болсо, адам чоң балеге, кечирилгис күнөөгө чөө турган экен. Сенин Аллахка болгон сыйынам деген сыйынууң туура эмес болуп калат экенин адамды арага жеткириш керек. Канча сыйынсаң деле бирок ширк аралашып кеткен болсо, сыйынууң адамга пайда бербейт экенин. Эгер адамдын жүрөгү жалгыз Аллахка байлана турган болсо, ширк болбой турган болсо, адам күнөөдөн оолак болушка ушул эң чоң жардам берет таухид. Ал эми адамдын жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү орногосо, жалгыз Аллахка байланбаса, ал адамды кыйын бир жакшы иш менен байлап, жамандыктан тыйылып, жакшы иш менен байланып, туруктуу болуп жүрүшү кыйын. Себеби анын жүрөгүндө таухид жок. Жүрөгүндө жалгыз Аллахка болгон сүйүү, жалгыз Аллахка болгон байлануу, жалгыз Аллахка болгон кайтуу, тобо кылуу жок. Ал жүрөгү бош. Эмне жаксы аткарат, жакпай калса кайра таштап салат. Өзүнүн напсисине кул болуп калат ал адам. Мына ушул жерде дагы бизге пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Меккедеги 13 жылы, Мединада 10 жылы, общий 23 жылындагы адамдар менен болгон мамилесинде, кылган даватында, чакырыгында чоң өрнөк үлгүлөр жатат. Кайсы нерседен баштаган, кайсы нерсеге басым кылган, эмнеге чакырган, эмнеден катуу кайтарган. Иншалла Аллах таалам жардам менен бул 3 негизди автор кандай келтирген үзүндүлөрдөн ошону
біраз жалпысынан түшүнүк берип, кийинки сабакта дагы улантабыз. Аллах таалам баарыбызга тауфик